Ассаламу алейкум, барыңыздарга салам достор. Мен бүгүн Хабаровскиден Красноярскиден Ошко кантип келгеним жөнүндө кененирээк айтып кетмекчимин. Биз биринчи Хабаровскиден Красноярскиге учуп алышыбыз керек эле. Биздин рейс саат 6:00 болду. Биз Красноярскиге барганда уже ал жакта караңгы кирип калган экен. Саат караңга убакыт болбоду. Самолетко чыгмаганча отуруп алдык. Стюардессалар бир нерселерди көрсөттү. Эшиктерде запасный эшиктерди көрсөттү. Монтип таймлапс кылып видео тартканга деле успейт эттим. Самолетто 4 саат учурсуң деле зерип кетет экенсиң. Бизге обедке ушундай тамак берди. Тамак десем деле куриный бирдемге экен. Мага андай эле жакпады, бирок нормально. Мен акча төлөгөн эмес элем, мага бесплатно самолеттун туалети моундай көрүнүштө экен. Өзүңүз расценка берип кетиңиздер. Арканкы орундарды карасак, аркада бош орундар бар экен. Аркага барып бош орундарга отуруп бизнес класстагыдай эс алып, жатып, уктап кеттик. Андан соң мен өзүм менен алган печеньеларды алып, жеп, романтичный кинодогудай кылып, анан эле Красноярскиге конуп, чыгып магазинден жолдо куриный доширак жеп кеткенбиз. Билет жөнүндө айта кетсем, билеттин баасы болгону 27 000 рубль болду. Бир жол пересадкасы менен болду, прямой рейс жоктугунан. Достор, ушундай форматтагы видеолор жакса лайк басып, подписка таштап коюшту унутпагыла.